комиссия 2 ай убакыттын ичинде күнү түнү дебей иштеп, Кумтөр алтын кенine байланыштуу маселелерди 2012 жылы Камчыбек Ташиев жетектеген Ата журт фракциясынын демилгеси менен Кумтөр алтын кенин текшерип келүүгө парламенттик комиссия түзүлөт. Комиссия башчылыгына депутат Садыр Жапаровду шайлашат. 2 айдын ичинде ийне жибине чейин текшерип өтүп, парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Кумтөр Кыргыз мамлекетинин карамагына өтсөн, жылда чыгып кетип жаткан 2 миллиард доллардын алтыны өз элибизде калсын деген токтомдун долбоорун сунуш кылышат. Бирок бийликке Садыр Жапаровдун жетектеген комиссия корутундусу жакпайт. Көп өтпөй парламентте Кумтөр чет өлкөлүктөрдүн карамагында калсын деген тараптар пайда боло калып, бул маселени жашыруун жабык эшик артында карайла, эл укпасын деген күчтөр чыгат. Алардын арам оюн таш каптырып, Камчыбек Ташиев ачык каратканга мажбур кылып таштайт. Себеби эл барын билиш керек болчу. Эгерде ушунча өкмөттүн мүчөлөрү олтурат, ушунча эл журт карап олтурат, мунун эмнеси жабык? Эмне үчүн биз элге маалымат бергенде коркушубуз керек? Коркпош керек. Элге маалыматты бериш керек. Бардык журналисттер, телевидение, газеты, бардыгылар алар жазыш керек. Айтканды угуш керек. Анан эгерде бул секретный материал болсо, анда бул жерде мына 200 адам отуруп алып, кайдагы секретный материал болмок? Ошондо урматтуу төрага, мен сизден суранамын. Эч кандай ограничение кылбаш керек буну. Рахмат. Бирок ачык каралганы менен Кумтөр мамлекетке өтсүн деген Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун аракеттери ишке ашпай калат. Анткени бийлик башында турганына Атамбаев менен Бабановдун бут досулары күчтүүлүк кылып кетет. Себеби бири президент, экинчиси премьер-министр эле. Өзгөчө ушу добуш берерде көңүлүңүздөрдү буруп, ушу токтомду дагы бир карап коюңуздарды суранып кетелем. Себеп дегенде бул токтомдо бүгүнкү күндө дүйнөлүк биржадагы 5 миллиард турган мекеменин тагдыры чечилип атат. Арды 20 миңден ашык акционерлер бар арды. Чет өлкөлүк 20 миңден ашык акционерлер бар. Бу жерде бул токтомдо сунушталып атат. Жаңы кыргыз иш компаниясы түзүлүп, ошого 3 күн ичинде өткүзүп берилиш керек деп туруп. Биз эмне себептен жанагы өбүрөк токтогуш айткандай канча дедиңиз 20 миң акционерлердин кызыкчылыгын колдойбуз дагы 5 миллион кыргыз элинин кызыкчылыгын колдобойбуз. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн болуш керек. Буга чейин биз таланып, жутулуп алдым, кеттик деген бардыгына барып келе жатып, эми дагы эле ошого туура келебизби? Мына бул Садыр Жапарович ушунча иштегенин, көрүп туруп көрмөксөң жасасак, көзү көрбөп калат. Кылганы кылбат десеңер, кандай эмне болот? Ушул нерсени колдош керек. Мына колдобоймун, тигиндей мындай деген жакшы сөз эмес. Бул жакшы эл аркада турат. 20 жыл кандай акыбалга келдик? Эми дагы 20 жыл ошондой акыбалга барабызбы? СССР тарагандан бери мына 20 жыл өттү. 20 жылда биздин алтын запасыбыз 3 тоннага жетпептир. Ал эми жылына биз 20 тоннадан алтын өндүрөт экенбиз. Урматтуу чиновниктер, уят болуш керек элдин алдында. Өкмөттү канчадан башкарды? Мына азыркы өкмөт дагы мына ошол мурдагы өкмөттөрдүн жолунда гана кетип атат. Ошо макулдашуу түзө турган комиссия жаңы токтомду сиздикин негиз кылып, Текебаевдинкында да жакшы пункт жүрөт, жана баа берүү боюнча. СДПКда пункттар жүрөт. Ошолорду кошуп, бирок сиздикинде бир 2 радикалдуу чара бар. Ошонун кесепетин өкмөткө тапшырып көрөчү, ошолорду кабыл алсак, кесепети кандай болот? Ошону эсептеп көрөлчү дегенде. Парламентте Жапаров менен Ташиев Кумтөр кенин сактап калуу боюнча канча аракет жасабасын, аны бийликтен корккон эл өкүлдөрү колдобой коет. Кумтөрдөгү уурулукка чекит коюу максатында ар бир депутатка чейин да кайрылып көрүшкөн. Анткени менен 5-чакырылыш оор сыноолордо элдин тарабына боло албай, көпчүлүк депутаттар бийликтин сызган сызыгына түшүп беришет. Бул мекенчил депутаттарды ого бетер жанын кейитет. Урматтуу депутаттар, бүгүн чечпесек, биз дагы деле башта айлантып өйдөгө, ылдыйга, аркыга, беркиге бүгүн кол коюп алып, кайра колубузду артка тартып алып, бирөө менен барып жеңичинен сүйлөшүп алып, өзүбүздүн ишибизди бүтүрүп алып, өкмөткө барып дагы башка иштерди бүтүрүп алып, жүрө берсек, мамлекеттин кызыкчылыгы, улуттун, кыргыздын кызыкчылыгын ким карайт? Мына мен бул жердеги комитеттин төрагаларына айтаар элем. Жеке көзүңөргө сайып айтып коеюн. Урматтуу агам Талант Узакбаев, сиз жетөгүздүн кулунусуз. Ошол жерде Кумтөрдү непосредственно Кумтөрдүн келтирип аткан зыянын көрүп турган элдин кулунусуз. Бирок сиз бүгүн элге каршы чечим чыгарып атасыз. Исхак Пирматов, сен дагы урматтуу иним, ал Абука Чаткалдагы Кумтөрдүн казган кенине, то есть
алтын казгандардын, кен казгандардын эсебинен канча элдер алабукалык чаткалдыктар 10 жылдап, 20 жылдап ыйлап келатат. Ошолорду өз көзүң менен көрүп келе жатасың. Эмне үчүн моундай комитеттин чечимине кол коесуңар? Мен урматтуу коллегаларыма ошолорго суранып айтып атамын. Силер туура эмес кылып атасыңар деп. Мына комиссиянын чечимин биз колдошубуз керек, урматтуу туугандар. Бүгүн биз эгерде комиссиянын чечимин колдобой турган болсок, анда кыргыз элибиз, журтубуз өзү келип чечип берет бул маселени. Биз Кумтөрдү мафиялык, коррупция аралашкан компания деп айттыкпы? Мына ушуну аягына чейин чыгарышыбыз керек. Аягына чыгарбасак болбойт, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар. Мен силерден суранып кетемин. Сиздер айтып атасыздар, өкмөткө тапшырма берели, ошолор комиссия иштеп чыгып, бүт баарын аныктап, анан биздин алдыбызга 1-октябрда келип отчет берсин деп. Бул деген сөз эч ким эч убакта мындай комиссия түзүп иштебейт. Эмне үчүн? Себеби өкмөт башында тургандар өзлөрү ушу Кумтөргө белчесинен батып алган. Мисалы 2009 жылдын 15 декабрында Данияр Үсөнов Кумтөр Голд компания менен Кумтөр Operating компаниянын 1 миллиард 359 миллион сом налогун списать этип атат. Төлөбөй эле койгула силер деп атат. А ошого документ даярдагандар бүгүнкү күндө өкмөт башында отурат. Биринчи вице-премьер-министр болуп мына Аалы Карашев ушул жерде отурат. Мынакей колу туура муну списать этсек боло берет деп. Налоговыйдын убактылуу баягы временно исполняющий обязанности председателя налоговой службы Эшенкулов берип атат. Макулмун боло берет деп. Жапаров Акылбек Үсөнбекович мен макулмун деп атат. Калимбетова макулмун деп атат. Аалы Карашев кол коюп атат. Макулмун ушуну списать этели деп атат. Эмне биздин бюджетине Швейцария болуп кеттиби? Заместитель министра финансов Кожошев берип атат. Тоже макулмун деп. Статс-секретарь Минюста в то время Аида Солянова берип атат. Макул деп. Жана башкалар 1 миллиард 359 миллион сомду списать этип атат. Анан сиздер ушуларга алып барып туруп кайра комиссияны берели деп атасыздар. Ушулар иликтеп чыксын деп. Ошон үчүн комиссия каршы биринчи комиссиянын сунушун коюңуз. Урматтуу депутаттар, мөңгүлөргө ошончо доо кеткенден кийин биз баарыбыз ойлонушубуз керек. Өткөндө да айттым эле, бул биздин суубуз, бул энергетика азыр алтындан да кымбат дүйнө жүзүндө суу болуп атат. Комиссия аябай жакшы иштеген, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Комиссиянын ачып чыкканын бир да комиссия ачып чыга элек болчу. Балким ушул парламент 5-созов мына ушул Кумтөрдүн иликтеп чыгып элге момундай тастыктап бергени үчүн легендарный парламенттегидей балким биз из калтырабыз. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен сиздерден суранып кетем, комиссиянын токтомун колдоп берсеңер, себеби ошондо биздин абийирибиз таза болот. Элдин алдындагы, келечек муундун алдындагы. Аландагы бир нерсе да, урматтуу депутаттар, мындан артык дагы кандай фактылар керек бизгечи? Вопиющие факты да, мындан артык дагы кандай факты керек? Эми жок дегенде ушу Кыргызстандын келечеги маселеси турганда баарыбыз биргелешип иштеп койбойлубу? Мен сиздерди суранат элем. Комиссияга рахмат айтышыбыз керек дагы, комиссиянын токтомун колдоп беришибиз керек. Же нары, же бери. Эгерде мен комитеттердин мүчөлөрүн сыйлаймын, төрагаларын урматтаймын, бирок алардын токтому бүгүнкү талапка туура келбейт. Ачык сөз. Ошондуктан азыркы айткан сөздөргө кошулуп, урматтуу коллегалар, биз комиссияныкын колдойлук, точканы коёйлук, өзүбүздүн алтынды өзүбүз элге иштетейлик. Эч нерсе болбойт. Рахмат. Урматтуу депутаттар, комиссиянын Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду Кумтөр боюнча добуш коем, добуш бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Эме, тапстан тиги за базбал, мен против болчумун. Стенограмма түшүндүк, жазып коебуз. Бир добуш каршы. Сиздер кабыл алган азыркы токтом бул бая ууруларга эле, ууруларды жиберген болдуңар да, бар ууруну кармап кел деп. Мен дагы бир фактын айтып коеюн, мына заместитель министра Аселетко
13 dekabr 2010 жылы жанакы фабриканын ичинде мыйзамсыз курулган печкага активдештирилген көмүрдү күйгүзүп, андан алган алтынды уурдап кетип атканга уруксат берген. Мына ушуну иштете бергиле деп мынакей. Анан ушундай министрлер, зам министрлер контрабанданын уурдап аткандын башында турганда силер ошолорго тапшырма бердиңер да. То есть ууруларды кармап келеле деп ууруларды жиберип атасыңар. Чоң рахмат. Мен бул комиссияга баш тартам, кирбеймин. Урматтуу төрага, мындан ары ишиңерди кыла бергиле. Эгерде комиссия жардам сурап келип, кимге кандай документтер бар болсо, бар экенин сураса, биз бергенге даярбыз. Ошентип Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун талаптары канчалык орчундуу болсо да өтпөй калат. Бийлик болсо элдин көзүн будамайлаш үчүн кайрадан өкмөттүк комиссия түзөп, башына Темир Сариевди коюшат. Ошентип парламенттик комиссиянын чындыгын бурмалоого бийликчил күчтөр чоң аракетин көрөт. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ушу каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000. Урматтуу депутаттар, танап 5 saat 4'ten 15 minut өткөн чейин танап. Өкмөт менен парламент сатылган аз келген сеп телеканалдардан эч бир маалымат чыгарбай коюшат. Чындык далилденгени менен элге жеткирүү кыйынга турат. Айласы кеткен Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров митинг уюштуруу аркылуу элге жеткирүү максатын көздөшөт. Ала Тоо аянтына чогулган элдин алдына чыгып сүйлөгөн Ташиев, эмне үчүн ушунча байлыгыбызды уурдап чыгып кетип жаткандарды күтүп олтура беришибиз керек. Саткын парламент менен саткын өкмөттүн колу бутун кайрып туруп, тез арада кумтөрдү элге алып беребиз дейт. Анткени көз көрүнө ошол кездеги төбөлдөр менен эл өкүлдөрүнүн кайдыгерлиги жан кейитип калган эле. Кумтөрдүн адвокаты болуп, кумтөр элдик эмес. Кумтөр ошо кумтөрлөрдүкү, биз ага тие албайбыз деп айтып чыкты. Мен ойлойм бул туура эмес. Кумтөр элдики туугандар. Кумтөр элдики. Кумтөрдү элдин башка эч ким башкарбаш керек. Бийликти, урматтуу туугандар, элге кызмат кыла турган, элдин кулу болуп иштей турган бийликти курабыз. Эл бийликке иштеш керек. Кумтөрдөн жылына 2 миллиард доллардын алтыны чыгып кетип жатканын текшерүү учурунда толук маалымат алган эрендер. Кумтөрдү тез арада элдин күчү менен мамлекетке алышыбыз керек. Парламент менен өкмөт сатылды деп ак үйдү көздөй жөнөшөт. Албетте Камчыбек Ташиев баштаган бир топ адамдар темир торду аттап өтүшөт. Анткени парламент менен өкмөт коркконунан бардык дарбазаларды жаап алышып, бекинип отурушкан. Шылтоо таппай айласы кетип турган бийлик Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаровдарды камакка алышат. Көпчүлүк эл Камчыбек Ташиевдин кашадан аттап өткөнүн сындашып туура эмес көрүшкөн. Бирок сотто темир тор артында олтурган Садыр Жапаров элге кайрылып, урматтуу туугандар, Камчыбек Ташиев эң туура кылды. Эгер силердин кимдир бирөөңөр камчынын ордунда болгонуңарда ак үйдүн кашасынан эмес, чатырынан аттап кетмексиңер. Себеби биз билебиз, жылына 2 миллиард доллары элдин байлыгы чыгып кетип жатканын. Бул эбегейсиз зор байлык. Элибизде дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрүндө жашаганга жеткирип койчу байлык. Камчыбек Ташиевдин кылганы эң туура экенин тарых тастыктайт деген эле. Урматтуу туугандар, Камчыбек Ташиев эң туура кылды. Эгер силердин кимдир бирөөңөр камчынын ордунда болгонуңарда ак үйдүн кашасынан эмес, чатырынан аттап кетмексиңер. Себеби биз билебиз, жылына 2 миллиард доллар элдин байлыгы чыгып кетип жатканын. Бул эбегейсиз зор байлык. Элибизди дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрүндө жашаганга жеткирип койчу байлык. Камчыбек Ташиевдин кылганы эң туура экенин тарых тастыктайт. Ташиев жыргаганынан мындай жолго барды дейсиңерби? Ал кыргыздын өзүнүн уул кыздары көз көрүнө чыккынчылык жасап жаткандыгын көрүп чыдап тура алган жок. Жакшылап маани берсеңер, ал өкмөт менен парламентке жатып алып болсо да кумтөр маселени чечеле, болбосо тоо таштарыбыз талкалана берет деп жан күйдүрүп жатат. Бийликтен коркпой, элдин байлыгы үчүн бул жолго баргандыгы бул эрдик. Башка өлкөдө болгондо эл баатыры наамын эл эле берип коймок. Айтканындай эле мына бүгүн